Урматтуу облусубуздун калайык калкы, жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 29 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Биз эгемендүүлүккө кылымдар бою умтулуп, эрктүүлүк, сабырдуулук менен жеткен элбиз. Эгемендүүлүк үчүн күрөштө ата-бабаларыбыздын эмгеги баа жеткис. Ошондуктан аларга деген биздин урмат сыйыбыз чексиз. Азыркы учурда көз карандысыз мамлекет катары туубуздун желбиреп турушу биз үчүн зор бакыт жана сыймык. Жараткан колдоп, эгемендүү мамлекет катары дүйнө мамлекеттеринин катарында өнүгүү жолунда баратабыз. Ошондуктан эркиндиктин баркына жетип, мындан ары да элибиз ынтымакта, биримдикте бакубат жашоого умтулалы. Ар бирибиз өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүүсүнө зор жоопкерчилик менен карайлы. Өлкөбүздүн коопсуздугун, туруктуулугун сактоо, элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылуу мамлекетибиздин негизги максаты. Анын ичинде биздин Баткен аймагы чек аралаш стратегиялык аймак катары ар дайым мамлекеттин көңүл борборунда. Баткен обласы социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү, элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик программалар, ири долбоорлор ишке ашып келет. Ал эми мамлекетке кол кабыш кылган, салым кошууну атуулдук ыйык милдет катары көргөн жарандарыбыз да арбын. Бул албетте кубандырат. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот. Буюрса баарыбыз бирге өнүккөн Кыргызстанды курабыз. Жараткан баарыбыздын аракетибизди колдосун. Өлкөбүздүн асманы ачык, келечеги кең болсун. Элибиздин ынтымагы, жергебиздеги тынчтык болсун. Эгемендүүлүк майрамыңыздар кут болсун.